Саламатсыздарбы, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, эфирде парламент программасы алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы алгач ирет мандат алган жаш депутаттар менен да толукталды. Мыйзам актыларына, укуктуу ченемдерге бир өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизип. Парламентте ким жетектейт? Жогорку кеңештин депутаты Тургунбек уулу Нурланбектин талапкерлигин сунуштады. Жогорку кеңеште депутаттык топтор жана комитеттер түзүлдү. Дайыма суроолорду жаратып турган бул билим берүү багытын көрө баштап, Кечеги мугалим бүгүн депутат. Бүгүн дагы мен апамдын акылына муктажмын. Ушул жашта болсом дагы апам менен күндө сүйлөшөм. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышы расмий түрдө иштеп баштады. Эл өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынан күбөлүк жана төш белгилерин алып, элге жана мамлекетке ак кызмат кылууга ант беришти. Алгачкы жыйындын ачылышына президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин өкүлдөрү катышты. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышы ишке киришти. Жаңы чакырылыштын алгачкы жыйынынын ачылышына президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Жогорку кеңештин регламентине ылайык биринчи олтурум парламенттеги жаш курагы боюнча эң улуу депутат Гүлай Машрапованын төрагалык алдында өттү. Ушуну менен Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын биринчи сессиясы өзүнүн ишин баштады. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК көп мандаттуу 29 округта өткөн шайлоонун жыйынтыгын тааныганын белгиледи. Ал эми номер 13 округтагы жыйынтыктар жокко чыгарылган. Ал округта кайра шайлоо дайындалат. Ошентип 29 көп мандаттуу округтан тандалып келген 87 депутат мандатка ээ болушса, ар бир округтан бирден аял шайланып келди. Жаңы эл өкүлдөрүнө көөлүктөр жана атайын үлгүдөгү төш белгилер тапшырылып, ант берүү аземи орун алды. Жогорку кеңештин жаңы курамы коомчулуктун кызыгуусун жаратты. Депутаттардын эң жашы 25 болсо, эң улуусу 69 жашта. Эл өкүлдөрүнүн алдында сөз алган президент Садыр Жапаров депутаттарды элдин элегинен өтүп, тандалып келиши менен куттуктап, берген антына бекем турууга жана элге ак кызмат кылууга чакырды. Сиздер мыйзам долбоорлорун комитеттерден жакшылап бышырып, кынтыксыз иштеп чыгуу менен алектенсеңиздер, биз ошол кынтыксыз жазылган мыйзамдарды так аткаруунун аракетин көрөбүз. Эми жаңы дем, жаңы күч менен мамлекетибизди алдыга жылдырууга ак ниет иштеп жардам бериңиздер. Бийликтин ар бир бутагы баш мыйзамда белгиленген милдеттерин так аткарса, элдин үмүт тилеги ишеничи акталат. Азыр коомчулук жаңы парламенттен өзгөрүүлөрдү жана жаңыланууларды күтүүдө. Ошондуктан жаңы шайланып келген парламентарийлер эң оболу эмнелерге көңүл бурушат. Биз в основном соц проблемалары, өзүм буюрса ошол социалдык комитетке барайын деп атам. Көп көйгөйлөр, мектептер, садиктер, толтура, больницалар, реабилитационный центрлер буюрса. Жаңы муун таза жүздөр келсин, анан мындай жаңы муундан жакшы иштер жасалсын деген бир идея болду. Ошол жергиликтүү өз алдынча башкармалардын бир топ кыйынчылыктарын жеңилдетүү мыйзам долбоорлорун ишке ашыруу деген ой болуп атат. Жалпы эле ушул жаштардын саясатынын голу. Өзүнүн округдагы маселелерибиз бар. Ошол эле жана Садыр Нуркожоевич алып кеткен социалдык маселелер бар. Курулуш тармагында, жол тармагында көп эле маселелер. Эми маселе көп, социал тармактарына көңүл бурабыз, билим тармагына көңүл бурабыз. Мен теге айыл чарба, жергиликтүү бийликтерге көп көңүл бурабыз. Ошентип бүгүнкү ишке киришкен парламенттин 8-чи чакырылышынын алдында чоң жоопкерчилик турат. Өлкөнүн саясий, социалдык экономикалык абалын жакшырта турган мыкты мыйзамдарды кабыл алуу, эл аралык келишимдерди жакшыртуу жана маанилүү сунуш пикирлерди берүү. Алгачкы жыйындын эң башкы маселеси Жогорку кеңештин төрагасынын шайлоо болду. Ата журт, Ала-Тоо, Элдик, Мекенчил жана Адилет Кыргызстан депутаттык топтору 15-чи округтан шайланган Нурланбек Тургунбек уулунун талапкерлигин сунушташты. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында 87 депутаттын 84-ü колдоп, Нурланбек Тургунбек уулу кайрадан Жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-ci чакырылышынын 1-ci сессиясын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 10 жана 11 беренелерине ылайык депутаттык бирикмелерди түзүү каралды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде курамы 18 депутаттан турган Ата журт депутаттык тобунун түзүлгөндүгү тууралуу расмий түрдө жарыялайм. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мекенчил депутаттык тобунун курамын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Депутаттык топтун 19 депутаттан турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин элдик депутаттык тобунун түзүү боюнча чечим кабыл алынды. 18 депутаттан турган элдик депутаттык тобу түзүлдү. Жогорку Кеңештин 8-ci чакырылышынын депутаттары Адилет Кыргызстан депутаттык тобун түздүк. Ала тоо депутаттык тобун түзгөнүбүздү расмий жарыялайбыз. Жыйындын жүрүшүндө Жогорку Кеңештин депутаты Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин 8-ci чакырылышынын төрагалыгына көрсөтүлдү. 5 депутаттык топтун бардыгы анын талапкерлигин колдоду. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна Жогорку Кеңештин депутаты Тургунбек уулу Нурланбектин талапкерлигин сунуштадык. Маселени кароо үчүн Жогорку Кеңештин жыйыны бүткүл Жогорку Кеңештин комитети режимине өттү. Комитеттин төрагасы болуп депутат Улам Примов дайындалды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна сунушталган талапкерлер тууралуу. Бүткүл Жогорку Кеңештин комитети сунушталган талапкерди колдоду. Андан кийин жалпы жыйында өткөн жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды. Анын талапкерлигин 87 депутаттын ичинен 84-ü жактырды. 8-ci чакырылыштын төрагасы кылып, мага чоң ишеним менен колдоо көрсөтүп, Жогорку Кеңештин төрагалыгына шайлаганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирип, өзүмдүн буга чейинки билимимди, тажрыйбамды Жогорку Кеңештин, парламенттин мындан аркы кадыр баркын өстүрүүгө жана коомдогу, өлкөдөгү ролун татыктуу аткарууга бардык күч аракетимди жумшайм. Белгилей кетсек, Нурланбек Тургунбек уулу 7-ci чакырылышта да Жогорку Кеңештин төрагасы болгон. Ал Жогорку Кеңештин төрагасы болуп турганда парламент мамлекеттик мыйзам чыгаруу тарыхында натыйжалуу иш алып барды. Көптөгөн мыйзам долбоорлору каралып кабыл алынган. Алардын ичинен мамлекеттин келечегине, улуттун мүдөөсүнө дал келген олуттуу чечимдер болду. Мамлекеттик тилге болгон мамиле биз конституциялык мыйзамды кабыл алгандан кийин түп тамырынан бери өзгөрүш керек. Алсак 7-ci чакырылышка кыргыз, өзбек жана кыргыз-тажик чек араларын делимитациялоо келишимдерин ратификациялоо, тарыхтагы алгачкы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам, жер суу, санарип кодекстеринин жаңыланган версиялары, административдик аймактык реформа, айыл аймактарды ирилештирүү, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун келишимин ратификациялоо, 1918-1953 жылдардагы саясий репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорлорун кабыл алуу вазыйпасы берилген. Баарыбыз колубуздан келишинче бүгүнкү гүлдөп өсүп өнүгүп аткан кыргыз мамлекетин курууга өз салымыбызды коштук. Биз сөзүбүз менен, ишибиз менен, добушубуз менен, жазган мыйзамдарыбыз менен коштук деп мен толук ишенем. Мамлекет башчыда парламенттин ишмердигин байкап 7-ci чакырылыш кызматтык милдеттерин мыкты аткарганын жана мамлекет үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алганын жакшы көрүнүш катары баалаган. Эми 8-ci чакырылыштын алдыдагы максаты өлкөнүн келечегине ишенимдүү кадам жасоо менен демократиялык институттарды бекемдөө жана өлкөнүн өнүгүшү үчүн прогрессивдүү реформалар, пайдалуу мыйзамдарды иштеп чыгуу. Жогорку Кеңеш жекеле Борбор Азия чөлкөмүндө же болбосо мурдагы СССР азыркы КМШ чөлкөмүндө эмес, дүйнөнүн бир катар парламентаризм өнүккөн, ачык, демократиялуу парламенттердин бири болуп эсептелинет. Мындан кийин дагы ошол аталышыбызды, ошол ордубузду сактап калуу эле эмес, дагы өнүктүрүшүбүз керек. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев Жогорку Кеңештин төрагасынын 1-орун басары болуп шайланса, Жылдыз Таалайбек кызы жана Карим Ханжаза Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары кызматына шайланышты. Бул боюнча Жогорку Кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды. 7-ci чакырылышта Жогорку Кеңеште 8 комитет иш алып барган. Азырдагы парламентте мурдагыдай эле 8 тармактык комитет иштеп баштайт. Бирок айрым комитеттер оптималдаштыруу максатында бириктирилип, кээ бирлеринин ыйгарым укуктары кеңейтилди. Бардык депутаттык топтор аталган 8 комитетке
өздөрүнүн талапкерлерин сунушташты. Тактап айтканда өнөр жай саясаты, транспорт, отун энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш багыттары бир комитеттин алкагында болду. Ошондой эле жогорку кеңеште жаңы комитет пайда болду. Ал илим, билим берүү, инновациялык өнүктүрүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери. Жалпы элди мындай толкундантып, дайыма суроолорду жаратып турган бул билим берүү багытын көрүп атасыздар. Бул жаатта баягы эң алгачкылардан болуп каралуучу маселелердин баары тең ушул багытта болушу керек. Ал эми агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу жана экология маселелери өзүнчө комитетке топтолду. Финансы, бюджет жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча комитеттин ыйгарым укуктары кеңейтилсе, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет парламенттин тышкы саясат жана коопсуздук багытындагы ишине жооп берет. Эми ал жерде көбүнчөсү билесиз эл аралык келишимдер боюнча биздики азырдагы көптөгөн ошол келишимдер топтолуп калыптыр. Ошол биринчи жыйынды биз эмки жумага пландаштырып атабыз. Эмне дегенде парламент өзү таркагандан кийин ушул 3 ай 4 айдын ичинде абдан көптөгөн кагаздар келген экен, ошол документтер келген экен. Ошондон баштайлы деп атабыз. Биз дагы ушул көбүрөөк башка мамлекеттердин парламенттери менен тыгыз иштегенге аракеттенишибиз керек. Алардан дагы керек болсо тажрыйбаны алып, же биз өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп, ошондой иш-чараларды апарайлы деп атабыз. Эми аял затын укугун эске алуу менен өлкө жарандарынын саламаттыгына кам көрө турган саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитет иштеп баштайт. Аял заттардын эң биринчи бул албетте зордук зомбулуктан коргоо, аял затын, анан ошондой эле пособие боюнча дагы суроолор болушу мүмкүн, балдарга чектелген пособиялар, анан ал боюнча дагы көп иштерди алып барганга биз аракет кылабыз. Анткени башка кошуна мамлекеттерде бул бар, алардын комитети да бар аял зат боюнча, аларды деле карап, аяктан деле бир мисал кылып алдык го деген туура. Мындан сырткары комитет төрагаларынын орун басарлары жана алардын мүчөлөрү такталып бекитилди. Бул тууралуу Атайын жогорку кеңеш токтом долбоорун кабыл алды. Өмүрүн билимге арнаган мугалим айым эми депутат болду. Билим берүү тармагында дээрлик көп жыл эмгектенип, мугалимдиктен баштап билим берүү башкармалыктарынын башчылыгына чейин жетишкен Гүлай Машрапова эми топтогон мол тажрыйбасын парламентте көрсөтүүнү максат кылууда. Парламенттеги жаңы чакырылыштын эң улуусу катары ага алгачкы жыйынды ачуу вазыйпасы буйруду. Ошол элдин колдоосу менен ошол 30 ноябрь күнү аялдар квотасынын ичинен эң көп добуш алып эл шайлады. Андан кийин мына өзүңүздөргө белгилүү шайлоодон кийин атайын биздин борборлук шайлоо комиссиясы тарабынан мандат алдык, ант бердик. Мен ойлойм, бул элдин мага болгон ишеними мен үчүн аманат, мен үчүн чоң жоопкерчилик. Ошол эл өкүлдөрүнүн ичинен, депутаттардын ичинен эң улуусу ушул биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чи чакырылышынын биринчи отурумун ачуу мага туш келген экен. Ооба, моюнга алыш керек. Бул деген өтө чоң жоопкерчилик. Жоопкерчиликти аябай сездим. Мен үчүн, менин үй бүлөм, жалпы эле эл журт үчүн мен ойлойм, бул тарыхый миссия. Мен ошол тарыхый миссияны өз деңгээлинде аткардым деген ойдом. Эми мактана турган апам бар. Бүгүн 96 жашта. Өмүрүнүн 40 жылдан ашуунун ушул биздин Кара Суу районундагы мурдагы Кыргызстан пактачылык тажрыйба станциясы бүгүнкү күндө Жоош айлык өтүндө бригадир болуп эмгектенген. Апам биздин жаш кезибизде эле элге журтка кызмат кылгыла, эмгек бакытка бөлөйт, эмгек сулуулайт. Адамдын жарыкчылыктагы эң бир парзы элге журтка кызмат кылуу деген тарбияны биз көргөнбүз.
мен апам дагы 40 жыл бригадир болуп, СССР Жогорку Советинин 9-чакырылышына депутат болуп шайланган. Жана ошол 1974-жылы СССРдин убагында, Союздун убагында эң чоң социалисттик эмгектин баатыры деген наамдын ээси болгон. Мен ойлойм, биздин ушундай бир курч мүнөзүбүз, тайманбастыгыбыз, кайраттуулугум менен сабырдуулугум, кечиримдүүлүгүм бул апамын генинен калган же апамын тарбиясы деп ишенем. Ойлойм, бүгүнкү күндө дагы азыр мен айттым, апам 96 жашта, бүгүнкү дагы акылы тунук, кайраттуу, бүгүн дагы мен апамын акылына муктажмын. Ушул жашта болсом дагы апам менен күндө сүйлөшөм, өзүнүн акылын, өзүнүн пикирин, өзүнүн кеңешин берет мага. Негизинен кесибим мугалим. Ошол мезгилде Ош мамлекеттик педагогикалык институтун бүткөнмүн. 77-жылы өзүмдүн эмгек жолумду 78-жылы өзүм окуп бүтүп кеткен мектебимен ошол жерге жумушка катардагы мугалимдикке орношконмун. 78-жылдан 82-жылга чейин катардагы мугалим болуп эмгектендим. Ал эми 82-жылдан 85-жылга чейин ошол Токтогул атында орто мектебинде директордун окуу тарбиялык иштер боюнча орун басары болуп иштедим. Ошол эле мезгилдерде катардагы мугалим, директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары болгондо, ал мезгилдеги азыркы айылдык кеңеш, анда селолук совет эле, ошол селолук советке бир 2 жолу депутат болуп шайлаган эл мени. Анан ушул 1985-жылы декабрь айында 28 жашымда ошол өзүмдүн туулуп өскөн айылымда Жоош айылдык кеңешине төрайым болуп иштедим. Депутаттар шайлаган. Ошол 85-жылдан 92-жылга чейин ошол Жоош айылдык кеңешинин төрайым болуп иштедим. Ал эми 92-94 жылдары Кара Суу райондук кеңешинин төрайымы болдум. Андан кийин 95-тен 95-96 жылдары Ош Баткен областтары бир эле, ошол Ош областында областтык маданият башкармасынын орун басары болуп эмгектендим. Андан кийин 97-жылдан 99 жылга чейин Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштедим. 99 жылдан 2007 жылга чейин Ош областтык билим берүү башкармалыгынын башчысы болуп иштедим. Андан 2008-2009 жылдары Ош областтык мамлекеттик администрациясынын социалдык иштер боюнча орун басары болуп эмгектендим. Андан 2011 жылдан 2014 жылга чейин Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы болуп иштедим. Андан кийин аралыкта өзүбүздүн атайын Тургун апа деген дыйкан чарба бар. Ошол жерде эмгектендим, башчы болдум дыйкан чарбада. Андан кийин 2018 жылы 17 декабрда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана элем министрлиги тарабынан жарыяланган конкурска катышып, конкурс менен 2 жолу Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылыгына конкурстан өтүп дайындалдым. Ошол 2023 жылдын 1 декабрына чейин 5 жыл ошол Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектендим. Мен аял, эне, мугалим катары өзүмдүн талапкерлигимди койгонмун. Менин шайлоо алдындагы программамда
Эл эмнени күтөт? Кайсы маселелер биринчи кезекте чечилиши керек? Биз бул суроолор менен жарандарга кайрылып көрдүк. Элдин пикири толугураак кийинки материалда. Шайлоого бардым өзүм. Албетте мүнөтөбүз чоң, буюрса. Анан эң негизгиси талап жаштарга дегенде, азыр жаштарды жагы права боюнча ар кандай ойлорун айтышып атпайбы? Ошол азыр окууну бүтүп кеткен балдарга өзүнчө, эми окууну бүтөйүндөгөндөргө ошол бир жыл 4 ай кылса тура болмок деп ойлойм да. Андан кийин окууну бүтүп кеткендер болсо, анда мурункудай либо максимум 6 айга чейин окутса тура болот деген ойдомун. Жаңы шайланган депутаттарга ийгилик каалайбыз иштерине. Биздин илгери үмүтүбүз ошо Кыргызстанды жакшы жетишкендик жашоого алып барат, коррупцияны жоёт. Айрыкча мына жаштардын маселеси кыйын болуп атат, бүт баары тең эле сыртта жүрөт. Ошол өзүбүздүн элибиздин жерибиздин өнүгүшүнө жаңы депутаттарга мен бир гана ийгилик каалайм. Биз пенсионерлер Бишкек шаарында жүргөнгө бизге автобуска уруксат жок экен. Биз анткени айылдан келгенбиз. Анан эми пенсионер биз баардык жерде пенсионербиз да. Биз Бишкекке келгенде эле 18 чыгып калбайбыз да. Анан ушу бизге да ушул жака уруксат берсе, ушуну депутаттарга өзүм да жазайын деп жүрдүм эле. Дагы бир жакшысы чыгар да депутаттардан. Аракет кылып атат, азыркылар иштейт деп ойлойм. Азыркы выбор чындыгында эле мен ойлоймун таза өттү. Негизинен келген депутаттар элдин добуштарын алып келишти. Азырынча ишеним бар. Алардын арасында эң алдыңкы биз ишенген депутаттардын ичинде Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Медер Алиев, шокшогон депутаттар алдыда болуш керек. Жаңы келгендер ошолордон үмүт алып, үлгү алып, үйрөнүп, кыргыздын келечеги жөнүндө программаларды ишке ашырыш керек. Эми бул депутаттардын колунда бийликте үчөө бар. Аткаруу бийлиги, закон чыгаруу бийлиги, анан сот бийлиги. Анан бул эң жогору турган ошо депутаттар парламент. Жогорку кеңештеги депутаттардын арасында алгач ирет мандат алган жаңы жүздөр да бар. Алар үчүн бул чоң ишеним гана эмес, журт алдындагы олуттуу жоопкерчилик. Парламентарийлердин алдыга койгон максаттары жана иш пландары тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышы алгач ирет шайланып келген жаңы депутаттар менен толукталды. Калың журттун элегинен өтүп, эл ишенимин актайм деп турган эл өкүлдөрү туурасында кийинирээк алдыда айтып беребиз. Эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болууну башкы максат кылган Венера Салямова депутаттык ишмердүүлүгүнө жигердүү киришти. Эл өкүлүнүн программасы жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатууга жана мыйзамдарды эл кызыкчылыгы үчүн иштөөсүнө багытталган. Элдин бүгүнкү күндө мына укуктук жактан сабаттуулугу аябай төмөн экенин баса белгилеп кетейин. Анан ошол себептен бул багытта деле чоң жумуштарды алып барыш керек экен. Себеби дегенде ошол элибиздин бүгүнкү күндө юридикалык жактан аябай муктаж экендигин, консультацияларга муктаж экендигин мен байкадым. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө чейин менин шайлоочуларым мындай үзгүлтүксүз мага чалат. Ошол юридикалык жактан жардамдарды көп сурашат. Ошол Юридика багытында билим алган парламенттин эң жаш депутаты Бекмурза Чолпонбай уулу алган билим тажрыйбасын калкка кызмат кылууга жумшоого белсенүүдө. Акыркы мезгилде карап келсек, биздин Кыргыз Республикасында зордук зомбулук көп болуп жатат. Ошол боюнча мына биздин аялдарыбызга, биздин кыздарыбызга акыркы маалыматтар карап келсек, ошол боюнча көйгөйлөр көп экен. Ошол боюнча биз иш алып барабыз деген ойдомун. Буга чейин бир топ жыл аткаруу бийлигинде кызмат өтөгөн Гүлнара Батырованын коомдогу социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө билим тажрыйбасы жетиштүү. Батырова аймактагы социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө практикалык чечимдерди сунуштайт. Эң бир чоң көйгөй болгон ооруканалардын төрөт койкаларынын жабылып калышы боюнча абдан чоң маселелерди айтышты. Анан үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча. Эми тилекке каршы үй бүлөлүк зордук зомбулук дагы биздин мамлекетте болуп атпайбы? Акыркы статистикага таянсак эле, эгер 2024 жылы бир 11 миңден ашык болсо,
быйылкы жылы эле бир 14 миңге жакын ушу үй бүлөлүк зордук зомбулуктар катталып атат. Ал эми номер 28 шайлоо округунан өткөн депутат Болот Сагынаев туризм жана спорт тармагын жакшыртууга өзгөчө басым жасаарын ырастады. Буга чейин туризм тармагында иштеп келгенбиз, жаштар менен иштеп келгенбиз, спорт тармагында иштеп келгенбиз. Күрөш федерациясында биз мындан кийин дагы ушул спорт тармагында, туризм тармагында, маданият тармагында иш алып баралы деген жакшы иш пландарыбыз бар. Борбор калаада калктын санынын кескин өсүшү менен олуттуу көйгөйлөр да арбыда. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгон Кубанычбек Коңгантиев каладагы маселелерди ичинен билет. Эл өкүлү шаар тургундарынын ишенимин актоо үчүн болгон күч аракетин жумшаарын билдирди. Из того, что я могу сегодня отметить, так как я представитель 21 округа, это Ленинский район города Бишкек, это транспорт, это вопросы смога, это вопросы реновации, это вопросы градостроительства. В общем, ожидания людей, конечно, очень велики, поэтому для нас огромная честь сегодня, огромная ответственность. Номер 19 шайлоо округунан шайланып келген депутат Эдита Тайгараеванын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында көп жылдык тажрыйбасы бар. Район боюнча бөлүп, анан райондон айыл аймактарга бөлүп берүү боюнча системаны иштеп чыгуу ушул сунушту киргизем деп турам. Мындан тышкары социалдык маселелерибиз көп. Социалдык маселелерге аял затында жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз, аутизм менен ооруган балдарыбыздын сандары күндөн күнгө өрт сыяктуу күчөп келатат. Мына ошол балдарыбызга ар бир фаптардан укалоочу бөлмөлөрдү ачып берүү боюнча сунушумду киргизейин деп турам. Себеби бул биздеги бардык айыл тургундарына, шаар тургундарына деле чоң мүмкүнчүлүк болот. Элдин чоң жоопкерчилигин, элдин чоң кат кабарын, элдин чоң өтүнүчтөрүн өзүбүзгө жийип келдик. Эми алдыдагы жылдары биз ушул маселелердин түйүнүн чечкенге, ушул көйгөйлөрдүн чечимдерин издөөгө, мыйзам актыларына, укуктуу ченемдерге бир өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизип, буга чейин көтөрүп жүргөн ушул социалдык көйгөйлөрдү өзгөчө көңүл бурайын деп атам. Саламаттык сактоо тармагы, анан билим берүү тармагы, ошол эле жөлөк пулдар социалдык көйгөйлөр боюнча. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт ичинде биз сиздерге жогорудагы жаңылыктарды айтып берүүгө жетиштик. Эгерде сиздер жогорку кеңештеги расмий жаңылыктардын баарынан кабардар болууну кааласаңыздар, биздин кеңешке же сайтыбызга, ошондой эле жогорку кеңеш деген Instagram, Facebook, YouTube баракчаларыбызга катталууга чакырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатта калыңыздар.